жогору жактарга бул фондунун жери деп көрсөтүлгөн бир туура эмес маалымат кетип калгандыктан биздин үлүш жерлерибизди жеке менчикке ушул айыл өкмөтү, Куршап айыл өкмөтү өткөрүп салган. Өздөрү токтом чыгарышып, ушул азыр ушул бир айдын ичинде ушул маселени чечпесе, анда жеке менчик тараптарга өтүп кетип калат. Үлүш деген бул жеке менчикке өткөрүлбеш керек. Анан булар биздин үлүш жерди апарып алып сатып, баары немени бизде неме жок, мафия жок дейт. Жогорку кеңеште, жогорку отурган жерлерде бардыгы мафия. Биринчиден бул президентти алдап кол койдуруу болуп келди, алдоо жол менен. Бул да мыйзам бузуу. Экинчиден биздин үлүштү булар алып, бирден чек берип алып койсо, биздин балдарыбыз, неберелер, чеберелер өмүрү бою пенсияга чыкпай өтүп кетеби? Бул боюнча элде эмне үчүн маалымат жок деп атат да? Маселе ошондо болот да. Маалымат жокту, баардык маалыматы бар. Чекке трансформация кет деген баардык маалыматы бар. Монт ыйлатпагылачы, ыйлатпагыла. Куршаптын баарын билем мен. Адамдарды ыйлатпай, кайра адамдарды мындай жыргатып көңүлүн көтөргүлө, урматтуу жергиликтүү бийлик. Биз үлүш жерди бербейбиз. Ал жерде бере турган киши да жок. Бир үлүш жер бир үй бүлөдө мисалы 5-тен 6-дан болсо, ошолордун бирөөсү макул болбосо дагы берилбейт. Министрлер кабинетинин төрагасы кайра кол кое бере турган жөнөкөй адам эмес да. Бунун аркасында өтө чоң жоопкерчилик турат. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Шүбөк программасы жана аны мен Өмүрзак Азимкулов алып барам. Мен азыр Куршап деген айылдамын. Оштогу, Ош облусуна караштуу Куршап деген айылда турам. Мына ушул Куршап деген айылда элдин бир өтө чоң көйгөйү бар экен. Бул көйгөйдү бир айдын ичинде чечип койбосо, анда кеч болуп калат деген элдин суранычы менен мен ушул айылга келип отурам. Анткени буга чейин ушул айыл өкмөттөрдө фондунун жерлери ушул жеке менчикке өткөргөнгө болот деген да бир өзүнчө ушул жергиликтүү бийлик тарабынан сунуштар жогорку жактарга чейин кетип, ал учурда ошол фондунун жерлерин ушул жерге муктаж адамдарга бөлүп берүү жагын ушул кыргыз өкмөтү өздөрүнчө чечим чыгарышып, токтомдо чыгарып беришкен экен. Мына ошол токтомго каршы ушул Куршап айылынын бир жүйөлүү маселеси бар экен. Жогору жактарга бул фондунун жери деп көрсөтүлгөн бир туура эмес маалымат кетип калгандыктан биздин үлүш жерлерибизди жеке менчикке ушул айыл өкмөтү, Куршап айыл өкмөтү өткөрүп салган. Өздөрү токтом чыгарышып, ушул азыр ушул бир айдын ичинде ушул маселени чечпесе, анда жеке менчик тараптарга өтүп кетип калат. Үлүш деген бул жеке менчикке өткөрүлбеш керек. Ар бир адамдын ошол үлүш бөлүнүп берген адамдын карамагындагы болуш керек деген сөздү айтышып, ушул проблемаларды козутуп атышат. Ошондуктан азыр биз мына ушул топтолуп турган элге барып, ошол жеринен өздөрүнүн көйгөйлөрүн угалы. Бул фальшивый токтом. Бул юридически туура эмес. Айыл өкмөтү өз мойнуна алып атпайбы? Булар жасалма кылып жөнөтүп атат. Куршаптыктардын бул ызы чуусу номер 339 токтомдун айынан келип чыккан. Анда айыл аймакта жайгашкан жалпы аянты 67 гектарга чукул кайрак айдоо жерин айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына которуу же трансформациялоо тууралуу жазылат. Бул сунуш айылдык округу тарабынан демилгеленип, райондук жана облустук деңгээлде каралып, андан соң түз эле өкмөткө жолдонгон. Мындай маалыматты укканынан укпаган айыл тургундары ушул тапта жогору жактан кол коюлуп бекитилген дал ушул 339 токтомду жокко чыгаруусун талап кылышууда. Элдин баары бүгүнкү күндө каршы чыгып атабыз. Бул юридикалык жактан да туура эмес. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, бул мамлекеттик фондунун жери деп туруп, биздин үлүштүн контурлары коюлуп калган. Мамлекеттик фондунун жеринен дагы 25% ичинен дагы кайсыл учурларда чек берилет. Анын 4/1 бөлүгүндө гана чек берүү жүргүзүлөт. Калганы стратегический мамлекеттик коомдук муктаждыктар үчүн сакталып туруш керек. Айыл чарба продукциясын өндүрүш үчүн. Жер үлүшү бул бизге жер кодекси киргенде 32-статьяда көрсөтүлгөн. Бул акысыз бир жолу менчик укугу катталып жер үлүшү берилген. Бул жеке менчикти кантип тартып алат? Тартып алыш үчүн коомдук муктаждыктар керек болгон учурда аны сатып алуу жолу менен өкмөт алат. Макулдашуу жолу менен. Макулдашуу, сатып алуу жолу менен гана. Андан калган учурларда бул айыл чарба продукциясын өндүрүү үчүн гана берилген жеке менчиктеги жер. Бул жеке менчик өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Конституцияда, баш мыйзамыбызда 15-статьяда кол тийгиз деп көрсөтүлгөн.
Ар бир адамга бөлүнгөн үлүш жер кол тийгиз деп Кол тийгиз деп көрсөтүлгөн. Ал кепилденет мураска калтырууга. Азыркы учурда биздин талаш болуп аткан жерибиз бул токтомго кирип калыптыр. Бул мыйзамсыз деп эсептеп, ушул элдин талабы ушудан бери топлом болуп атат. Айылдыктардын айласын кетирген жагдай чек алуучулардын саны дагы бир топ. Айыл өкмөттө миңдеп саналат. Андыктан алар үчүн бул токтом абдан зарыл. Жергиликтүү бийлик болсо, албетте буга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн экен. Бирок үлүш жерлер боюнча так эмес. Айылдагы жер картасы боюнча айрым аймактар таптакыр башка планда көрсөтүлүп калган дешет. Айыл чарба багыттарын чекке же жерге муктаждар үчүн мыйзамдуу ажыратып бөлүп берүү боюнча ушул аймактан жөнөтүлгөн конкреттүү документ үлүш жерлер туурасында эмес, фонддун жерлери деп белгиленген боюнча министрлер кабинетте чейин жетип, жада калса кол коюлуп, азыркы тапта 1 ай аралыкта күчүнө киргени турат экен. Мына ушул көйгөй куршап айыл тургундарынын көбүн кыжыратка салып, шаштыларын алып турган чагы. Ушу мамлекет фонду деп туруп, буну ушундай бурмалап жөнөтүшкөн. Ал бүгүнкү күндө мына Акылбек Жапаровдун колу коюлуп келип калыптыр. Чынына келгенде, эгерде бул жерде фонд эмес, элдин үлүш жери дегенде анда Акылбек Жапаров деле ойнонмокто, туурабы? Туура. Акылбек Жапаров деле мамлекет фондунун жери деп кол коюп атпайбы? Ага белгилүү себептерден үлүштүн контурларын гана коюп коюп атат. Мыйзамдуу, мыйзамсыз айтып коебуз. Если ушу туура деген болсо мыйзамдуу, бирок азыр сен уже мыйзамсыз асыл маселе көтөрсөң, Şu sözün bakışta bakon ülü işte gayet görelim aslında şey olsun. Yok da bize buna kagaz meselesi. Maga apargan dokument boyunca mizamlı. Bирок бүгүнкү күндө сенин сөзүң уктуп мыйзамсыз болот. Болду да ушул сөздөр. Болду да. 339 токтомду Акылбек Жапаров ушул биздин үнүбүздү билбей атат да, ошого жетсе деген оюбуз. Жетип ушул токтомдун аркасынан комиссиясын жөнөтө же өзү келеби кандайдыр бир эмеге туруп бизге ушуну аныктап берсин. Ушулга жетпей. Бул мына ушул кишинин видеосун көрүп калгандагы баягы айылдык кеңештин айыл өкмөтүнүн ушул жыйындарында сүйлөп аткан айыл өкмөт көп бир факт иретине коюп бердиңиз да. Ошол адам келиш керек эле да азыр бул жергечи өзүнүн негизичи. Госрегистрдин адамы. Мен Сиз менен сүйлөшкөн госрегистрдин адамы. Келген жок азыр. Ал келген жок, ал Ачидин деген. Анда да күнөө барбы жокпу? Күнөө бар да, ошонун баары күнөө ошол кишиде. Госрегистрде ошол күнөө. Госрегистрде. Себеби картаны 6 ай парак менен жабыштырып, килелеп койгон, бекитип. Фонддун жери деп. Аны биз мындай сыйырсак, астында бул документ кайерде турат азыр ушул? Документ ошо Ачидин колунда көрдүк биз. Алса Көлүктөрүбүз 98-жылы ошол контурлар коюлуп, көлүк каттоодон өткөн. Ошол каттоодон өткөн күндөн баштап мамлекет муну коргоого алат. Кепилдик берет. Ошо ал 2002 жылкы картаны мындай болуп калыптыр дейт. Ал эми туура эмес. Өзү деле мойнуна алды. Госрегистрдин башчысы мойнуна алды. Жок, ошол главный специалист, ошол жер боюнча ошо иштейт. Мам каттоонун жер адиси. Бул суроо бергенде дагы азыр бүгүнкү күндө мыйзамдуу, мыйзамсыз токтом. Ошо кабыргасынан койгондо дагы ал айтты мыйзамсыз деди. Мыйзамсыз. Себеби үлүш жер бул айыл чарба продукциясын өндүрүү үчүн гана берилген жер. Бул менчик, бирок максаттык багыты ошол. Бул маселе мына жакшы эле. Көпчүлүк катышкандар мына үлүш деп барган бул ака. Утурлар үлүш деп барганча үлүш трансформация кылганга мүмкүн эмес деп айтканбыз. Жергиликтүү активист айылда кандай гана маанилүү актуалдуу маселелер козутулбасын баарына өз ой пикирин сунуштарын ачык айткан Акылбек Мусаев бул токтомдун аткарылышы таптакыр мыйзамсыз деп эсептейт. Анткени жергиликтүү бийликтин бул токтом боюнча шаша-буша жасаган жыйналыштарын айрым учурларда укпай билбей да калып жатканбыз. Ал арада бат эле документтер бул жактан топтоштурулуп, эл макул болду. Каршы пикир жок деген таризде Акылбек Жапаровго чейин барып кол коюлуп келиптир. Ошентип ачык айтканда көз боемочулук менен министрлер кабинетинин төрагасына кол койдурушуп алып, мындан ары силер ээлик кылган үлүш жерлериңер жок. Ал жерлер жерге муктаждарга берилмей болду деп маалымат тарата баштаган күндөн тарта дароо биз дагы каршылыкты көрсөтүп жатабыз дейт. Ушундай үлүш жерлер чек болот экен деп укканмын кулагым менен, бирок чогулушуна катышкан эмесмин. Бир күн чогулуш болуп калып барсак, уже силердин жериңерди деди. Өкмөт алып койду, фондко алып койду, болду, үлүшүңөр жок деп биздин аксакал айткандан андан кийин билдим. Билип, ошонун артынан түшүп
ушул 59 контур полный кетип калганын билдим. 58ден жарым кеткен 150 метр жолдун үстүнөн. Канча киши бар экен ошолор полный тактап чыгып өзүм 49 киши 59дан 49 кишини тактадым өзүм. Үймөй кыдырып. Бары каршы. Бары каршы мал жетип. Чогулган элдин көйгөйү мынтип курчуп жатса, Куршап айыл өкмөтү эмне үчүн кенебейт деген сурообузга эл ал өкмөт биз үчүн маанилүү эмес. Анткени мындай иштер боюнча ал адамга анчалык деле үмүт арта бербейбиз. Эгер маселе чечип адам болгондо түз эле эшигин тээп бармакпыз да. Андан көрө жер адиси менен юристи келсе болду. Дал ошол адамдар бул көйгөйдү абдан мыкты калчагандар. Бул шалак иштерге аралашкандар дешти. Бизге туура эмес түшүндүргө биз түшүнбөппүз. Баягы чекти бергенден кийин баягы жерибизди биз үлүшкө чекке берсек, чек алгандан кийин кайра бизге үлүш жер берет экен деген ушундай түшүнүк берип койгон. Биз ушундай деп ойлоп алыппыз. Биз эми кайра кайттык албайбыз. Значит, кайра үлүш жер берилбейт экен деп ушундай. Анан бул эми 5 жыл зорго келди. Анан биз айттык, кече клубда чогулуш өткөрүп, эки тарап болуп, мына айтканда бир жагы оппозиция, бир жагы бербей дегендер чыкты да. Деген анан биз сурап койдук. Өзүңөр отургула, сүйлөшкүлө, бир пикирге келсеңер, эгерде чекке берем десеңер, кайра кала чек бойдан, эгерде бербейбиз десеңер, биз аяка кат жөнөтөбүз. Бул түшүнбөстүк болуп калды. Кайра үлүш бойдан кала берсин деп кат жөнөтөбүз. Кайра үлүш бойдан кала дедик. Башка жол болгон жок. Фондко кайсы жыл өткөн? Ким? Биздин үлүштөр. Сиз өттү деп айттыңыз. Кайсы жыл өткөн? Үлүшкө ошо 18 точно 19 же 20 өттү да. Бул боюнча элде эмне үчүн маалымат жок деп атат да. Маселе ошондо болот да. Маалымат жокту, баардык маалыматы бар. Чекке трансформация кет деген баардык маалыматы бар сизде. 18 же 19 угуп турсаң сен эмне болор сен. Мен мисалы буга мен аралашкан дагы эмесмин, башка дагы кылган эмесмин, Мемет дагы кылган эмес. Жок, айтып атпайбы? Кылган эмесмин. Бул жерде жүгүргөн ошо Жунусов Турат ага, Кандыбай Абдилла ака, анан Меме Коселегистеден Ачилдин деген болгон. Биз аралашкан эмес, башка эмес, мен бу жерде колум дагы жок. Ой, мына карасаңыз бирле нерсе да. Биз 19 болсо, биз не себептен биз налог берип жүрөбүз? 20-21 жердин налогун берип атабыз ушул. Фондко өтүп кетсе. Жок, бул фондко иштетем болуп койгон. Фондко өтүп кетти деп айттыңыз. Жок, саң. Эми бул жерде Бактыга мындай да, сиз ушул өкмөттө иштеп атасыз. Айыл өкмөттөн баштап ошол кол койгон кишиге чейин мыйзам тили менен сүйлөшүбүз керек да. Бүгүн мыйзам боюнча үлүш жерди бир сотигин да эч ким эч жака бере албайт. Бул айыл чарба продукциясын өндүрүүчү гана жер. Буга жеке менчикке берген ар бир үй бүлөгө. Муну анан кийин макулдук берген, андай кылган, антип өткөрө албайт. 15 жылдан бери чек отура. Мына 50 жыл болду. 15 жылдан бери чек берилет. Азыр ушул күндө мына Какшыгада мына бизде иштейт, азыр кабардар. Бүгүн мына 64 гектар 55 сотик жерге биз жөнөтсөк, анча-мынча перечени туура эмес болуп, оңдоп, эртеге кудасы жөнөтөбүз. Биракы берип койчу. Ушул дагы биздин үлүштүн кайракы жери 65 сотик. О, немен 3-чүн тушунда. Элдин жери ол дагы. Оны эм сатып алган атасыңарбы? Ошол 65 гектар. Сиз айтканды үлүш жер деп атат, элдин жери деп атат. Биздин жайыт. Жок, ол эмес. Ол жер эмес. Бул жерде Куршаптын иши, мына Куршаптын чыга беришинде 7 гектар 75 балкы бак бар го. Эски бак, ол жер. 28-30 гектарга жакын анабы угуп туруңуздар. Мен бүтөйүн. Бизге окшогондорго бербейсиңер. Угуп буну өкмөт берет, өкмөт чечет, биз чечпейбиз. Жер адиси чечет. Угуп туруң. Өкмөт буйрук бергенде болобу? 30 гектар анабы эски гараж бар, гараж үстүндө лестен бар. 6 гектар анан комплекстен бар. 4,5 гектар анан Абдураев көчөдө бар. 11 гектар 20 сотик кайнарда бар. Азыр даяр ушу элге беребиз деп турасыздар. Жок. Бишкекке жөнөтөбүз эртеге. Бишкекке жөнөтөсүздөр. Жөнөттүк эле кайтып келди. Буну дагы так жөнөтүңүздөр, анан фонддун жерде берип же башка жер. Бул баардыгы өзүнүн жерлери. Негизги көйгөй ушулду Садыр Жапаровдон суранып кетет элек, ушул токтомду жокко чыгарып берсе, анан биздин мына акимчилик боюнча барганыбызда бул нерсеге көбүнчө киришип көңүл деле бурбай атат. Акимчиликке бардык, прокуратурага бардык. Бул нерсени үлүшүңөр өзүңөрдө калат, бербейсиңер деп атат. Булар болсо биз чекти беребиз деп атат, үлүшүңдү тосуп ал, жаныдан бир көчөт салып, ким берген болсо ошол жерге чек түшө берсин дейт. Бул мыйзамда жок да бул нерсе. Биринин үлүшү калып, биринин чегине үй салып, жиндин оюнундай кылып ойноп атышат. Бул нерсени жокко чыгарыш керек.
Урматтуу көрүүчүлөр, бул кас катар тизилген энелер жөн жайдан чогулушкан жок, арыз армандарын жогору жактагылар уксун деген үмүт менен отурушат. Балдарына чек ала алышпай бир топ жылдардан бери убара тартышат экен. Эмне үчүн айыл өкмөт башчысына же өздөрү шайлап алышкан айылдык кеңештин депутаттарына даттанышпагандыгынын себебин түшүнүп турасыздар. Анткени алардын ширин сөздөрүнө алдана беришип, баш айланткан кооз сөздөрүнө арбала беришип тажап бүтүшкөн. Аргасы кеткенден элдик каналдын Швеге программасы аркылуу жогорку кеңештин депутаттарына, министрлер кабинетинин төрагасына, андан ары президентке чейин ушул биздин программа аркылуу кайрылууну туура көрүшүптүр. Бир да чек алган эмеспиз. 3 та балам бар. Квартирада отурду бардыгы. Бири колумда. Чек деп барып 9 катын неме кылганыбызда мына эмчесинин жеринен бизге чек бергиле десек, бу жерден берилбейт. Каерде көчкө жүргөндөргө берилет деди дагы өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн ичиндеги депутаттары өзүбүздүн адамдары алып, кийин сатты, бизге бир да чек берген жок. Мына уксаң. Сөздүн ачыгы. Сөздүн ачыгы. Мына ошентип дагы арызданып жүрүп 2005 3 та балам арыза жазганбыз. Арызабызам жок, компьютерге түшүрүп барып чарчадык. Акырынан кийин дагы барып эме кылсак, анан ошо чек беребиз десе, биз ойлоппуз, башка жерден берет экен дедик. Мына Шерек Кушалдан беребиз деди, бербеди, башка жакка бербирди. Мына немеден беребиз, комплекстен беребиз деди, бербеди. Алдап келет биз ушул малга чейин бир да чек алганыбыз жок. Эми кайерге барыш керек? Акыры такалган жери булардын биздин үлүш. Биздин үлүштү булар алып, бирден чек берип алып койсо, биздин балдарыбыз, неберелер, чеберелер өмүрү бою пенсияга чыкпай өтүп кетеби? Ушулар пенсияга ушулардан пенсияга чыгат да, ушу үлүш жеринин эсебинен туурабы? Туура айтасыз. Биз болсо тамекиде иштеп жүрүп чыктык пенсияга. Мисалы үчүн мен 7 баланын энесимин. Мен 7 баламдан 4 баламдын бирөөсүнө дагы чек берген эмес. Мен барсам мына немеге алтынга чек жок деген мен айттым, үлүш жерге барып чек салып, үй салып алам дедим. Бир келин 3 баласы менен 8 жыл отуруп таштап кетип калды дедим. Үй салып бербедиң сен деп дедим. Мен 400-чү очуртта турам. Азыр өкмөттө бар текшергилечи, 6000ден ашып кетти. 400-чү очуртта турган балама бирөөнө берген жок чек. Анан булар биздин үлүш жерди апарып сатып, баары немени бизде неме жок, мафия жок дейт. Жогорку кеңеште, жогорку отурган жерлерде бардыгы мафия. Биздин айыл өкмөтүнөн баштап. Текшерген адам жок азыр эч ким. Полный мафияга өтүп кеткен. Муну элдин үнүн адамдар укпайбы? Же ушу мафиялар же эле жата береби? Бишкекке бар 2 жыл отказ болуп келди. 3-үнчүсү да мына эл билбейт бу жерде. Кагазды бериңем. Мына кара нерсе болгон болсо, бу жер үлүш деген болот да. Аппак боло турган болсо ака, мындай болгон болсо. Мына жерлерчи аппак болгондо, бу жерде мына ачылдыны көрдү, мына госрегистрдин начальниги болуп жүргөн. Бар жок, мына бардыгыбыз билебиз. Бу жерде 5 колдой кылды картаны түшүрүп туруп, фальшивый кылып туруп, үстүдөн тартып туруп, бу жер фонддун жери деп койгон. Сиз уяны айтпай атасыз. Угуп турсаңыз, сиз фонддун жери неге ошо 158 менен 159 контурдун негизинде бу жер үлүш, бирок фонд кылып, фонддун жери деп жиберип, ояктан кол коюлуп келди деп айтпай атасыздар. Мыйзам боюнча сиз түшүндүрүп койсоңуз, мисалы, жөнөкөй элгечи, мисалы, мыйзам кандай болот, мисалы, азыр бирөө мыйзам жок деп атат, бирөө мыйзам бар деп атат. Жер участок бар. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мыйзамда үлүш жер бул чекке берилбейт да. Эгерде үлүш жер чекке берилген болсо, анда баары эле үлүш жеримди деп чекке алып албай беле. Ошон үчүн мен биринчи айтканда, бу Абдилла Кандыбаев менен ошо 1-2 жарандар мени жаман көргөн. Балам каякта путту тозу. Бул болбойт дедим. Мына 3 жыл, 4-жыл болуп калдымы? 4-5 жылы бул жерден чындыгында мыйзам бузуулар менен өздөштүрүп алып келди. Мен кечегинде да түшүндүрүп айттым. Бул тууралуу керектүү 7 адам жоопкерчиликке тартылат. Ким? Эми аны мен азыр айтпаймынбы, бул телевидение мен айтпаймын. Жок, биз ошону ачык эле чагылдырган келдик. Жакшы билесиздер, аны ачык чагылдырган. Жок, биз билбесек элдер билсинби? Биз билсек да. Эл билет, элдер айтылган. Элдер билесиздерби жети адамды? Билет, сураган. Мен айтканмын, буларга айтканмын. Эми бул сиз жакшы билесиз. Кайсы иш кагаздар менен барганда кандай болот. Ошондук үчүн эми биринчиден бул президентти алдап кол койдуруу болуп келди, алдоо жол менен. Бул да мыйзам бузуу. Экинчиден ал эми ошону трансформация кылып келүү дагы өтө кыйын. Ошондук үчүн элдин талабын карап туруп, бир тарап кылып, ушуну кандайдыр бир немеге кылып берсе болот. Жолун табыш керек. Бирок өтө кыйын болуп атат да. Ошондук үчүн мен кандай дейт элем? Мен юридически айта турган сөзүм,
бул мыйзам бузуу болгон эч кандай үлүш жери немеге берилбейт. Чекке берилбейт. Мына урматтуу, мынакей көрдүңүздөр, бардыңыздар мына. Аябай мисалы так жана дааны айтып берди, жатыкты мен айтып бердим. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул мыйзам бузуу менен барып президенттин азыр министрлер кабинетинин төрагасынын эле эмес, президенттин дагы алдап келди деген мыйзам бузуу боюнча өзү юрист өзүнүн көз карашын билдирип атат да, мисалы үчүнчү. Жергиликтүү тургундардын айыл ороп арасындагы чукул жыйынында 339-токтомду жокко чыгаруу боюнча мындан ары дагы 5 бетер кайым айтышуулар болду. Ошондуктан айтылган сөздөр баарына түшүнүктүү болсун үчүн интервьюларды кенен берип жатабыз. Менин туура сөзүмдү бурмалап салыпсың деп кийин доо коюшпасын деген ниетте. Токтомдун айланасында ачуу сөздөр, акыйкат талаптар айтылып, ал арада андан башка дагы проблемалар ортого коюлду. Мисалы үчүн таза суу, жол көйгөйлөрү. Курт чыгабы, эмне чыгат, балдарыбыз менен ичип отура беребиз ошону. Бизде айыл өкмөтүнөн бир суу чыгармыш болду эле мынак менен бир келип ошо боюнча жок. Таза сууга пулду зыкылдатып ай сайын алып турушат. Элдердин баардыгы эле бөйрөгү ооруп, өтүн алдырып, ошол сууду ичип алып, таш чыгып атат. Бөйрөктөрүбүздөн, өтүбүздөн көп бөйрөк менен немеси өтүнөн ажырады балам. Ошо шор суу ичебиз деп жүрүп, бара берип чарчадык. Базарга бара тургандардын баары ушул центральный жибек жолдон өтүшөт да. Ушул жөнүндө бизге мына светофорго айдоочулар көңүл бурбай атат. Мына жакын аранын ичинде 3 адам каза болду. 2 окуучу бир аялды кадимкидей эле уруп кетип атат, коюп кетип атышат да эми. Ушул жөнүндө биз кайрылууларды жасадык. Ушуга бир чара колдонуп бериңиздер деп биз жергиликтүү бийликтерге кайрылдык, эч кандай. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? ЛТРден келдик, Швега программасы. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Программаны жыйынтыктап жатып, биз ушул жер маселеси боюнча ушул Куршап айылынын 72 жаштагы эң жоош жана жупуну жашаган аксакалынын тагдырын сиздерге көрсөтүп берейин дедик. Аксакалдын айтымында ушул жашка келип бир сотуктага жер ала албаптыр. Куршапка канча жолу айыл өкмөт келсе, ар биринин эшигин каклап, акыры үмүтүм да калбады. Бул айылда баары билишет, менин гана үй жайым жок. Ушул тапта кемпирим экөөбүз батирде турабыз дейт. Кептин калганын аксакалдын өз оозунан угалы. Ушул айыл боюнча бир жер маселесин, жер көйгөйүн тарып жүрөт элек да. Жанагы үлүш жерлерди сатып бергендер боюнча ушул айылдыктардын арызы менен атайын бизге кайрылышкан экен. Анан ушул жерде эл журт кеп кылып калды. Сиз дагы ушул жердин айыл тургуну катары ушунча жашка келип, ушун балдарына чек ала албады. Азыр бир ушундай жепирейген бир күркөдө жашап атат деген. Куршап боюнча ушунда жашап атам мен. Куршап боюнча мындайда жашаган жок мен билгенден. Мен 72-ге чыктым. Сапкозду иштегем, көп жыл иштегем жашыман. Көп жыл иштедим Куршапта. Канча балаңыз бар ата? Бир кыз, бир балам бар. Чек суразаңыз не дейт эми ушу айыл өкмөттөн? Не дейт? Келиңиз эне жанына тура бериңиз. Беребиз дейт. Ушунду жет өкмөткө кайрылды. Канча жыл болду? Ушу кайрылганыңызга канча жыл болду? Канча жылдан бери ала албай келесиз? Ушу жет өкмөткө кайрылдым мен. Бербей келет же ана беребиз, мына беребиз деп. Урматтуу көрүүчүлөр, мына 72 жашка чыккан Убайдылла абабыздын мына ушул Куршап айылынын тургуну, Куршап айылынын аксакалы экен мынакей. Бир сотук жер ала албадым. Ушул 7 айыл өкмөткө тең жалдырай берип, күнүм бүттү дейт. Кана жүрүңүзчү. Канча көмөт батирде жашайсыз бу жерде? Мына урматтуу көрүүчүлөр, Убайдылла абабыздын болгону бир 2 квадрат метр десек жаңылышпайбыз. Ага деле жетпейт болуш керек. Себеп дегенде мына бул жагы бир комнат. Эми бул жак ушу кемпир чал үчүн атайын жада турган бөлмөсү өтө тар. Ушул жерге бир айыл өкмөт башчысы катарына жаң келип тур айыл өкмөттү. Бардыгы айтып атат, урматтуу айыл өкмөт башчы. Жаң келсеңиз дагы мисалы жаң келгенде канча болуп калды айыл өкмөтүңүздөрдүн азыр? 1 жылдан өтүп калды. Бир жылдан бери бир басып келбеген айыл өкмөткө билбейм, сиздердин ал айыл өкмөттүн эмне кереги бар деген сөз келет да бул жерде, турабы? 1 жыл болуптур мына жаң келгениңизге. 1 жылда бүт нерсени билип бүтсө болот да. Бирок эмне үчүн ушул Убайдылла абабыздын маселесин мисалы эске албадыңыз? Биз сизге барып сиздин отчетуңузду уккубуз келбейт албетте. Бирок биз келип атабыз сиздин ордуңузга. Сиз бизге караганда 1000 эсе мисалы ушул эл үчүн лидерсиз, башчысыз дегендей.
Мына ушул эгерде эфирди көрүп аткан болсоңуз, мына ушул маселени эске алып койсоңуз. Себеп дегенде биз бир нече күндөн кийин кайра келебиз. Чек маселеси боюнча мисалы барбаган жерим калбады дейт. Оода. Каккылабаган эшигим калбады дейт. Урматтуу колунда бар жарандар, эгерде ушул эфирди көрүп аткандар болсо, ушул Куршаптык патриоттор, өзгөндүк патриоттор мына ушул аксакалга бир жардам берип койсок, кол кабыштык кылсак. Бул сооп болот. Чегеле берип койсун сурана. Балдарыңыздар каякта жүрөт азыр? Балдарыңыз каякта жүрөт? Эки балаңыз? Балам ошо Бир кызым турмушта. Бир кызыңыз турмушта. Өзү менен өзү. Анан ушу балам аялы оорукчал болуп азыр Россияда лечение алып атат. Келин. Өзүңүздөр да ким? Ашказаныңыз ооруйбу? Көп жылдан бери ооруйм, жарабы бар. Канча пенсия аласыз? 2000-ге чыктым эле 14-жыл. Азыр 5000-ге жакындап калды. 5000. Дары-дармектен ашпайт аны. Ашпайт да, магазиндардан карыз алып атабыз. Мына таныш-баныштардан. 100 үй салып араб туугандар. Мынакей, 100 үйдөн дагы бир комнат бир десем, аны бербей койду өкмөттөр. Bir komnat ele berçi maga dedim. Endi kança jolu bardым şu. Altın degen lökmet, ol çüyüp ketti. Onun orada azırsın neme oldu. Ne ile ota seni? Ulan biz kuşak boyunca biz de oturalım şunda kapıda. Aynen. Şu çek verip koysunuz durananda. Başkasının gereği. Урматтуу көрүүчүлөр, энелердин жашы чыкпасын. Урматтуу көрүүчүлөр, энелердин жашы чыкпасынчы. Куршап боюнча мына ушул Убайдулла Аксакаловдун сөзүнө караганда бир эле ушул үй бүлө бар экен. Эми бизге жетти, бизге айткан маалыматтар боюнчачы. Монтип ыйлатпагылачы, ыйлатпагыла. Куршаптын баарын билем мен. Адамдарды ыйлатпай, кайра адамдарды мындай жыргатып көңүлүн көтөргүлө урматтуу жергиликтүү бийлик. Жалгыз ат араба тарталбайт экен, араба тартсам аруу талбайт экен. Бул айыштан бечара өзү оорукчан, айышына өзү оорукчан. Досубуздун эми тапканы ушу айышына өзүнүн айыштан ичине дары-дармен жылга жетет экен. Ушуга бир чек берип койсоңуздар деп биз ушу айылда кичине неме көтөрдүк эле. Чек берсеңиздер, кичине биз ham жардам кылып, кичине үй салып берет элек. Кызы жардам берет дейт, кызы эми оолдан оорак балда жашайт. Жардам бере турган эмес жок аты нерсегечи. Олдан күйөөлөрдүн колуна карайт. Ушу өкмөткө барып, ушу аксакалды көп мошко жазып койгула. Биздин айылыбызда ушу бир аксакал бар, ошо көп башса жазылбайт деп койду. Бала чакасы бар депчи. Ошо болуп жүрөт, анан кошуна колдон жардам беребиз. Колдон келишинче. Келген жаңы айыл өкмөткө барсаңыздар ушундай деп. Айыл өкмөткө бардык, ошонун маселесин козгоп, биз мына көчөбүздү салбагыбыз жок, трансформаторубуз жок, ошо маселе менен баран ошо аксакалды ham көп бошко жаздырып койдусак жазбай коюшту. Бул үйдө жашаган аксакалдын арманы 339-токтомдун шарапаты менен орундалып калар деп ниет кылалы. Токтом боюнча айта турган болсок, бул ишти укук коргоо органдары териштирип күнөөлүүлөр болсо жазага тартар. Анткени бул ишти толугу менен мыйзам секенин айыл өкмөтүнүн адистери менен бирге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өздөрү деле ырасташып отурушат. Бирок Токтом эл тарабынан нааразыланып, кайра каралып, биз Баякыбаев фонддун жерлери деп жазып алыптырбыз. Көрсө үлүш жерлер экен, үзүр дешип, адистер кайра министрлер кабинетине жөнөтө турушкан болсо, албетте жазасыз калышпаса керек. Урматтуу айыл өкмөт, эми айыл өкмөт десек жаңы келип тур, бирок негизи таң калабыз, өзгөңүндө өтө бийлик көп алмашат да, сиздер барыңыздар туура билесиздер. Кайсы бир мекемеге барбагын сөзсүз кече келген, 2 ай келген, же эми карап аткан болуп чыгат. Ошентсе дагы Куршаптык тургундардын, аталардын, апалардын, ушул жерде жергиликтүү тургундардын көйгөйүн чечип коюш сиздердин түздөн-түз милдетиңиздер. Урматтуу Куршап айыл өкмөтүнүн башчысы жана Өзгөн районунун акими жана башка. Бул Швеге программасы болду. Кийинки дагы ушундай бир элдин арыз муңунан жолукканга чейин эсен туруңуздар.